Жөнөкөй бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү. Көбөйтүүдөн баштайлык. Бул көбөйтүү мисалы могул жерде биринчи суроonu карасаңыздар 9-дан 2-ни 4кө көбөйт деп турат. Биз бул жерде көбөйтүүнүн аркасындагы мааниси Ноңкучагай 9-дан 2-ни 4 жолу кош дегенди билдирет да. Мисалы 9-дан 2 кошуу 9-дан 2 кошуу 9-дан 2 кошуу 9-дан 2. Жанагы бизге баягы таблица деп жаштык мектеп курагыбызда жаттаткан нерсе бар го. Ал демек ошону 2-ни 4 жолу кошуп, мисалы үчүн 2-ни 4кө көбөйт деген ошол турбайбы? Мисалы 2 жери 9 мисалы 18, 2-ни 9 жолу кош деген. Муну кошуп ушинтип иштеп отурбай эле 2 жери 9-ду 18 экенин жаттап алсаңыз, бул мисал иштегенде оңоюраак болот да. Ошондуктан бизге баягы жаттагыла деп, бирок аркасынан маанисини эч айткан эмес да. Ошол негизи маңызы ошондо. 9 жерде 2-ни 4 жолу кошсок эмне болот? Бул биз кошууда билебиз. Эгерде бөлүмдөр окшош болсо, жалгыз жазып алып туруп үстүлөрүндө кошот элек. 2 кошуу, 2 кошуу, 2 кошуу 2. Бул эмнеге барабар болот? 9-дан 8. А биз ушинтип узун кылып жазып турбай эле 9'ду 9'dan 2'ni 4'кө көбөйтүп койсок, эмне болуп калат? 9'dan 8 болуп калат, оңой, кыска жол. Кыска жол, Кийинки суроодо Ноңкучагай кандай болот? Бул деген 6-ны 17,10 2ге көбөйт дептир. Анда биз узун жазып отурбай эле 17'ни аса жазып туруп 6 менен 2'ни эмне кылып койт экенбиз? Көбөйтүп койт экенбиз. Анда 17'ден 14. 17'ден 12 болуп калат, 12. Ката неме кылбайлы. Эгерде кийин орото экзамендеринде ката кылса, жооп ката болуп калат. Үчүнчү суроодо башкача болгондо кандай кылабыз, агай? Эгерде биз Ноңкучагай, биз 6 могул жерде так сан да. Бул бөлчөк сан эмес. Биз ар бир бөлчөктүн астында 1 бар экенин билишибиз керек, билебиз. Ошондуктан 6 менен 6-ны көбөйтүп атканда бул жерде 1 менен 17 да көбөйтүлүп калат да. Ошого асты өзгөргөн эмес турбайбы? Жана үстүнө көбөйтүп коюп. Ооба. Ошондо 3-үнчү суроого карасак, астында эмне бар булдун? 5'тин астында 7 деген бөлүмү бар. Демекки бул жерде алымдары менен алымдары, бөлүмдөрү менен бөлүмдөрү көбөйтүлөт. Көбөйтөбүз, Ошондо эмне болуп калат? 5 көбөйтүү 4, 7 көбөйтүү 9 барабар 20 бөлүү 63 болуп калат, Эгерде аралаш бөлчөк болсо кандай кылабыз? Аралаш бөлчөк болгондо буну жөнөкөй бөлчөккө айландырып алабыз. Биринчи буруш бөлчөккө айландырып алышыбыз керек. Буруш бөлчөккө айландырыш эмне кылат элек? 3'тү 8'ге көбөйтүп 5'ти кош коебуз. 3'тү 8'e көбөйтсөк канча болот? 27. 24. 24. 5'ти кошсок 29. Асты 8. Көбөйтүү 6 бөлүү 25 кылып, муну буруш бөлчөккө айландырып алдык. Эми көбөйтүүнүн куралы боюнча кандай кылат элек? Алымдары менен алымдарын, бөлүмдөрү менен бөлүмдөрүн көбөйтүп коет элек, 29 көбөйтүү 6, 8 көбөйтүү 25. 29 6 көбөйтсөк канча? 174. Асты 25 8'e көбөйтсөк 200. 7'den 8'i 6'dan 5'e көбөйтсөк кандай болот? 8'i 5'e көбөйтсөк 40. 40. 6'ны 7'e көбөйтсөк 42. Эрежелерди кантип жазып алат экенбиз демекки? Аны Б'дан Аны, Б'дан Ага С'ны көбөйткөндө эмне болот экен ошондо? А көбөйтүү С асты Б бөлүү Б болуп калат. Биз билебиз, ар дайым так сандардын астында 1 деген сан бар, Буну эч убакта унутпайбыз. Ошон үчүн бөлүмдөр менен бөлүмдөрү, алымдар менен алымдар көбөйтүлөт. Кийинки мисалда, мисалы С'нын астында эмне бар экен? Бөлүмү бар экен. Демекки бул эмне болот? Көбөйтүү С. А көбөйтүү С бөлүү Б көбөйтүү Д болуп калат экен, Демекки бул эмне? Көбөйтүүнүн эрежеси экен. Достор, көбөйтүү жөнүндө мисал, бир-эки мисал иштейли, жакшы калыптаныш үчүн. Бул жерде
карап турсаңдар көбөйтүндүсү 1 барабар болгон 2 сан өз ара тескери сандар деп аталат. Булар кандай деп атат? Эгерде 2 санды, 2 бөлчөктү бири-бирине көбөйтсөк, мынча 1 барабар болуш керек экен. Бул аныктамасы турбайбы? Ооба. Өз ара тескери сандары. Мисалы, биринчи суроодо 2ден 1ди 2 көбөйтсөк эмне болот? 2ден 2 болуп калат да. 2ден 2 болуп, бул барабар эмне? 1 барабар болот экен. Демек 2ден 1ди 1ге көбөйтсөк, 1 барабар болуп атат. Демек 2ден 1дин тескериси саны эмне болот экен? 2 болот экен. Эгерде 2нин тескери саны 2ден 1 болот экен. Түшүнүктүү. Экинчи суроодо 7ден 3тү кайсы сан менен көбөйтсөк 1 болот. Демек 7ден 3түн тетрисин табышыбыз керек экен. 3 ондо 7ден 3 болуп калат экен да. 7ден 3төн 7 болуп калат. 3төн 7. 7ден 3төн 7ге көбөйтсөк эмне болуп калат? 21 бөлү 21 барабар эмне? 1ге барабар. Демек 7ден 3түн тескери саны эмне болот экен? 3төн 7си болот экен, тескери саны. Эгерде көбөйтүүдө айткандай эле биз 2 бөлчөктү бири-бирине көбөйттүк, кээде 3 бөлчөк, 4 бөлчөктөр дагы көбөйтүү болуп калат. Жаңкы мурдагы сабакта айткандай эле эмне дедик? А бөлү Б көбөйтүү С бөлү Д барабар эмне? А көбөйтүү С Б көбөйтүү Д болду. Эгерде 3 бөлчөктү көбөйтө турган болсок деле, ошондой эле алым менен бөлүмдөрүн көбөйтөбүз. Эмне болот ошондо? 3 көбөйтүү 1 көбөйтүү 3 бөлүнгөн 7 көбөйтүү 2 көбөйтүү 2 барабар 9 бөлү 28. 28ден 9. Демек ки биз буну узартсак болот экен. Бул жерге мисалы x бөлү y деп болсак, көбөйтүп узартсак болот экен. Канча бөлчөк болсо деле алымдары менен бөлүмдөрүн көбөйтүп алсак болот экен. 4-түнчү суроодо. Достор, билесиздер, мындан алдыңкы суроолордо биз айтканбыз, ар дайым бир теңдемеде биринчи эмне болот? Кашан ичи иштелет. Андан кийин көбөйтүү иштелет, андан кийин бөлүү, андан кийин кошуу, андан кийин кемитүү иштелет. Бул эрежени эч убакта унутпаңыздар. Биз бул жерде көрүп турганыңыздар биринчи кашан ичин иштешибиз керек. Кашан ичи биринчи канча болот? Иштеп алайлы. Аралаш бөлчөктү биз эмне буруш бөлчөккө айландырып алышыбыз керек экен. 3тү 4кө көбөйтүп 3тү кошотпойбуз. Канча болот? 12, 15. 15 4 15 4 кемитүү 2ден 1 барабар. Биз кемитүүдө кандай кылат элек? Бөлүмдөрүнү бирдей абалга келтирип алышыбыз керек. Бирдей абалга келтириш үчүн мен 4кө келтирип алсам болобу? Ооба. Экинди. Анда эмне кылам? Буну 1 менен 2ден 1ди 2 менен көбөйтөбүз, Көбөйткөндө сөзсүз 2 менен дагы 15 менен дагы көбөйтүшүбүз керек. Бул жакта 2 менен дагы 1 менен дагы көбөйтүшүбүз керек. Ошондо бул жака кайра жазып алайлы. 1ди 4кө көбөйтсөк 4, 1ди 15ке көбөйтсөк эмне? 15. Кемитүү 2-ни 2ге көбөйтсөк 4, 2-ни 1ге көбөйтсөк 2. Не болду? Бөлүмдөрү бирдей абалга келди. Андан кийин эмне кылат элек? Бөлүмдөрүнү жалгыз өзүн жазып алып туруп, үстүнө эмне кылабыз? Кемитип коебуз. 15 кемитүү 2 барабар 13, 4төн 13 болуп калды. Ооба. Демек биздин иштегенибиз эмне болду? Кашан ичи чыкты? Кашан ичи 4төн 13. 4төн 13. Эми кайрадан ушул теңдемени кайрадан жөнөкөй жазып алайлы. 13, 4төн 13 көбөйтүү 8 кемитүү 2ден 1 экен. Мындан кийин эмне кылат элек? Көбөйтүү иштетилет. Көбөйтүү, ооба. Эң туура. Көбөйтүү иштелиш керек. Көбөйтүүдө кандай кылат элек? 8-дин астына ар дайым эмне болот дедик? 1 болот дедик, Бөлүм менен бөлүм, алым менен алым көбөйтөбүз. Ошондо 13 көбөйтүү 8 бөлүнгөн эмне болуп калды? 4 көбөйтүү 1 барабар канча болот? 90 104 104 бөлү 4. Кемитүүнү жазайлы. Эмне бар? 1 бөлү 2 бар, Кайра 2-ни ошондо алымын
Бөлүмүн неме кылып алышыбыз Бөлүмдөрүн бирдей акыбалга Бирдей келтирип акыбалга. алыш үчүн дагы эмне кылабыз? Буну Эки. 2ге көчсөк, Аны бирдей акыбалга келет. Ошондо эмне болот? 104 4 минус 2-ні 2-ге көчсөк Төрт. 4, 2-ні 1-ге көчсөк 2. Эки. 2ден эмне болуп калды? 4 болуп калды. Ошондо Эзайлы. Ошондо бөлүмүн 1 кылып алсак, үстүнү кемитсек эмне болуп калат? 104төн 2-ні кемитсек 102 болуп калды.